Силердин келечегиңер жок деп сиз улам эле айтып атпайсызбы? Мен айтмакмын. Бул негизи келечек бул баланын кичинекейинен бери тарбиясынан болот да. А тарбия берген эң биринчи ата-энеден да, бул сиздердин моюңуздарда да келечеги кандай болорчу? Өзүңүздөр тарбиялап, мисалы сиздин деле уулдарыңыз бар болуш керек. Сиз менин деле уулдарым мындай бардык жагынан келишкен деп айта албайсыз да. Сиз делечи, сиздин деле балаңыздын бир кемчилиги бар да. Ошон үчүн өзүңүздөр мындай ата-энелер, мугалимдер биринчи балдарды тарбиялап, аны айтып атпайсызбы жандай ар кандай кечелер, анын бүтүрүү кечелеринде машина айдап чыгып деп, ал машинаны неге бүтүрүү кечелерине ата-энелер неге берет? Ошо бүтүрүү кечелерин мындай башкача уюштуруп берсе болбойбу? Ал жаштар окуучулар өздөрү уюштуруп аткан жок да, аны ата-энелер акча берип, өздөрү уюштуруп беришип атат. Аны Ягуар ичип атат деп атасыз, аны акчаны кактын алып атасыз? Сиздер берип атасыздар да. Силер бербесе азыл өлөм деп коркасыңар. Ал баланын тарбиясынан да агай. Ата-энелер акча бербей койсо вечерге азыл өлгөндөр бар. Мына өткөндө Калинин айылында 3 кыз азыл өлдү, вечерге жибербей койгон үчүн. Силер ошентип коркутуп алууласыңар акчаны ата-энеңерден. Анан кийин бербей койсо выпускной вечерге көйнөк алып бербей койсо азыл өлгөндөр бар. Силер коркутасыңар ата-энени. Ата-энени коркуласыңар ошентип. Ал бала ошо кичинесинен бери ошондо өнүп калганда, ал кичинесинен бери өзүңүздөр туура багытка алып тарбиялашыңыздар керек болчу да. Аны күнөөнү бизге койбошуңуздар керек да. Демек күнөө чоңдордо экен да? Чоңдор деп айтам мен.